UFC ММА'да талашсыз номер 1 уюм. Ал эми ким 2 орунда турат? Сүйүүчүлөр арасында талашуу пикирлерди айтып келишет. JSA же болбосо PFL. Ошону сиздер кантип ойлойсуздар? ACAбы же PFLбы? Оюңуздарды комментарийге жазыңыздар. Анда эмесе, ACA Евразияда номер 1 промоушен, өзүнүн имиджин түзүп алган, өзүнүн философиясы бар. Less show more fighting деген шоуну азыраак кылып туруп, көбүнчө басымды беттештерге жасайт. Көбүнчөсү бескомпромиссный, өтө көрктүү беттештер болот. Дивизиондун тереңдиктерин караган болсоң, топ 15ге чейин бүт бардыгы бири-бирине конкуренция бере ала турган мушкерлер. Чемпиондук титулга жетүү ACA'де өтө көп мээнетти талап кылат, убакытты талап кылат. Слабый жактары ACA'дын бул географиясы кичинекей. КМШ мамлекеттеринде эле, андан да терилип, мисалга Россия, Белоруссия, Казакстан, Өзбекстан, эми Кыргызстанды кошсо, ошол кичинекей эле болуп калат географиясы. Мушкерлердин географиясы дагы кичинекей, көбүнчө ушул 5-6 мамлекеттен эле мушкерлер көп. Ал эми PFLдын күчтүү тараптары болгон болсо, бул медиа тарабы, шоуну жакшы кылышат, географиянын чоңдугу, Европа, Араб өлкөлөрүндө, Америка, мушкерлердин географиясы көп мамлекеттерден бар мушкерлер. Анан өзүнүн кызыктуу эч кимде жок сезондору бар. Ар сезондо футбол сыяктуу кылып туруп очколорду чогултуп система түзүшкөн. Ал эми слабый жактарына карасак, бул албетте дивизиондун тереңдиги. Мисалга топ 5ке чейин жакшы бири-бирине конкуренция бере ала турган мушкерлер болсо, нар жагы топ 15 бир аз алсырайт. Ошондой. Эми мисалга ChatGPTден дагы сурасаңыздар, топ 5ти неме кылсаңыздар, биринчи UFC, экинчи PFL, ACA'ды 3-чү орунга коюшат, 4-чү орунда ONE, 5-чиге KSW'ну коюшуптур. Мен ойлойм, ушу 5-чи орунда талаштуу, себеби Ryzen болушу мүмкүн же Brave. Сиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды албетте жазыңыздар, комментарийде талкуу кылалы.